8 жана 11 май күнү катуу жааган жаандан улам сел ташкыны жогорку тараптагы арыктан ашып өтүп, үйдүн короосуна чейин кирген. Үйдүн короосунан кирип, ашканага чейин сел ташкыны жүрүп, ал жердеги болгон буюм тайымдарды агызып, жана ошондой эле учурда үйдүн жертөлөсүндө сел ташкындары турат. 11-де эсеби кашпады. Кечки саат 8-дер чамасында катуу жааган жаандан кийин сел ташкыны жүрүп, Сары булак айылындагы 50дөн ашуун үйлөрдү каптаган. Натыйжада үй буюмдары менен жаныбарларды сел агызып кеткен. Мына ушундай издер Мына ушу 93-жылдан бери келет да өзү бул селчи. Анандай көрдүңөр, издери турат. Ошо изге чейин келишет жылыга. Бирок жылыга арызданабыз, неметебиз болбойт. Мына кухнябыздын ичине полный бардын үстүнө чейин кирди. Бул жерчи. Жана көрдүңөр, неме алып туруп. Анан үйүбүздүн ичи дагы уже сырыз болуп калды азырчы. Кыскасы жарабай эле калды да. Үйгө мына жерден өткөндөн кийин келип, мына жерден кирди. Бул жерде бардандай палас немелерибиз бар, алар үстүндө көлкүп жүрдү. Барып туруп бул жерге каптырган, азыр чыгарды мына издери. Ушул жерге чейин кирип атты, мына тешиктерден чыгып кетип атты. Бул жер эшигибиз баягы качканыбызда ачык калган экен, мунун ичине полный кирди. 8-11 майда катуу жааган жаандан улам каналдардагы суу ташкыны ашып, айылды каптап кеткен. Мына каналды мына жерден келип туруп, мынаны талкалап чыгып кеткен да, силидукту. Анан муну биз 8-inde катуу жамгыр жаагандын негизинде мына каналдар полный толуп, анда таш болуп калган эле. Аны тазалап бүткөндөн кийин кече таңгамал жаады да, кайрадан бардыгы мурдагыдан да жаман акыбалга келип толуп калды да. Эми кайра оңдоп чагышка туура келип атат. Бул көрүнүш Каракулжа районунун Исанов айылында дагы болгон. Исанов айылында 2-3 айылды бириктирип турган көпүрөнү сел агызып кеткен. Көпүрө 1980-жылы курулган экен. Мындан 10 май күнү ушу биздин Каракулжа районунун катуу жаан жаап, ушу Карагыз айыл өкмөтүнө катуу сел келип, ушул көпүрөнү түнү алып кетти. Бул көпүрөнү тез арада калыбына келтирбесек болбойт. Жана да айтып кеттим. Бул жердеги 3 айылды ушу борбор менен туташтыруучу көпүрө азыр ушу утурумдук кылып, мына айланма жолду салып атабыз. Азыр эптеп мына курулгандан кийин эмдигиди жазда дагы келебиз. Дагы алып кетти. Бирөшөлөрдү бүтүрүлөчү, жакшылап, хорошо? Сел кесепетинен жабыр тарткан айылдарды өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жерине таанышып, мындан ары калыбына келтирүү чараларын көрүүнү жана Исанов айылындагы көпүрөнү заманбап сел ташкындарына туруштук бере ала турган кылып туруун айтат. Кече биздин эсеп боюнча 150дөн ашык үй эле. Бүгүнкү эсептен тактаганда азыр 200дөн ашып кеткени турат. Эгерде ошол үйлөр камсыздандырылган болгондо, анда ошол биздин мамлекеттик камсыздандыруу ишканасынан азыр акчалар бөлүнүп берилет эле. Бирок эми мен ойлойм, бул үйлөрдөгү ошол жабыркагандардын баарына жардам толугу менен берилет. Каракочкор, Сары булак, Исанов айылын сел ташкынынан тазалоо үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 30дан ашуун кызматкер, 20га жакын техника тартылган. Жалпы 4,5 миллион сомдук зыян келтирилгендиги аныкталган. Анда бул 159 турак үйдүн королоруна кирген, 45 үйдүн жертөлө пол алдыларына суу кирген, ошондой эле 3 сарайды толук жабыркаткан, 1 унааны жабыркатты, 1 жылкы, 5 бодомал, 48 тоок и 70 бал челекти агызып кеткен. Эске салсак, сел каптап кеткен үйлөрдөгү тургундар убактылуу эвакуацияланды. Учурда тургундар жакындарынын үйүндө жана мектептерде күн кечирүүдө. Сел каптап кеткен үйлөр 200дөн ашат. Айымкан Исралы кызы, Айбек Үсөнуулу, Ынтымак.